Милиция балабакчада Кабанын макетин айланган окуяны иликтеп жатат. Мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлер аттестациядан өтөт. Бурана мунарасынан кулап түшкөн кыз каза болду. Саламатсыздарбы, эфирде айтмакчы программасы. Баткен облусунун Айдаркен шаарындагы балабакчада балдардын Кабанын макетин айланып баскан окуя териштирип жатат. Бул тууралуу Баткен облусунун милициясы билдирди. Маалыматка ылайык окуя 6 май күнү Айдаркен шаарындагы Сумая балабакчасында болгон. Орозо айтка карата балдарга ажылык сапарында аткарыла турган зыярат жөнүндө түшүнүк берген ачык саат уюштурулуп, Кабанын макетин айланып келмей айтышкан учурду тарбиячы видеого тартып, ата-энелерге отчет иретинде жөнөткөн деп айтылат маалыматта. Милиция Сумая орус тилдүү жана диний мекемелерге тиешеси жок бакча экенин билдирди. Буга чейин балабакчанын тарбиялануучулары Кабанын макетин тегеренип жатканы тартылган видео социалдык тармакка тараган. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат системасында аттестация өткөрүү жана сыноо мөөнөтүн өтүү маселелери жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин сайтына жарыяланды. Жарлыктын максаты мамлекеттик жарандык жана муниципалдык кызматкерлердин кесиптик билимдеринин, иш көндүмдөрүнүн ээлеген кызматына ылайыктуулугун аныктоо экени айтылган. Ага ылайык мамлекеттик жарандык кызматкерлерди жана муниципалдык кызматкерлерди аттестациялоочу жүргүзүү тартибиндеги жөнүндө жобо мамлекеттик жарандык кызмат жана муниципалдык кызмат системасында сыноо мөөнөтүн өтөөнүн тартиби жөнүндө жобо бекитилди. Токмок шаарындагы тарыхый жай болгон Бурана мунарасынан кыз кулап түшүп каза болду. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык окуя 30 майда болгон. Маркум 25 жаштагы 1997 жылы туулган СМ экени аныкталды. Милициядан билдиришкендей, тергөөнүн жүрүшүндө каза болгон кыз кырсык болгон жерге жалгыз келгени жана мунарага чыккан учурда жанында эч ким болбогону белгилүү болгон. Учурда бул факты боюнча сотко чейинки териштирүү иштери жүрүп жатат. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк Бизон KGZ сайтынан окуй аласыздар.